саат немеде кетебиз. Бирде бул жактан чыгып кетиш керекпиз да апалар, Бүгүн канча айтсак деле инсан экенбиз да, по-любому унутуп коет экенбиз да. Бул жакта бүгүн төртөө жок кечкечи. Ал пайгамбарды коштошот элем, минтет элем, тигинт элем. Морда 1:40 чыкты да. Ал үчүн 100 киши өлүп калды. 100 кишинин билети күйүп кетсе деген бул деген вообще кошмар да булчу. Канча бир азыр билеттер $250 чейин чыгып аткан билет жок ишечү. Ошо ар бир билетиңиздер ал ким калып калса, биз билет алып бере албайбыз. Кайда жоопкерчилик? Ушуну айтып коелук ушул жерден. Ким калып калып, анан тияка кетип калып, бияка кыдырып кетип, курмалганы кетип эле десе калып калса жооп бербейбиз. Бирде бардыбыз ушул жака жүктү түшүрүп коюп, пешим намаздан кийин эле апалар желательно болсо бул жактан эле намаз окуган мында. Ону китепте жазылып турат, көрдүңүздөр, ким үйдө намаз окуганы сообу көбүрөөк депчи. Эми пайгамбар шаарына келгенден кийин мечитте окусун деген ойда, болбосо аял кишилер үйдө эле окуп, бүгүн эле даярданып жакшылап устазада бар экен го. Жеке суроолор болсочу, эркекке берилбей турган суроолор бар. Ошолорду устазадан суроо аласыздар да. Аял кишилер даярданып туруп, чамадандарды 10-11лерде эле чыгарып кое беребиз да. Ресепшнге баян чогуттук го. Ошол жака чыштап кое беребиз. Андан кийин эркектер болсо ихрамды кийип алып туруп немеге барабыз да. Мечиткечи. Бияктан гостиницадан болуп чыгып туруп чекти тапшыра, күлүштү тапшыра тургандай кылыпчы. Жүктөрдүн баарын түшүрүп коебуз. Пешим намазга барасыз. Пешим намазга барып келгенден кийин эле сразу келип туруп эле ошто автобуска түшүп кете тургандай болуш керек да. Ар бириңиздерге наушник берилет. Анан ар бириңиздерге вагондун немеси берилет. Могу неме скоростной поезддинчи. Мурун 9 саат жүрөт элек мурун. 9 саат жүрүп, анан биз баргандан кийин 2 болот эле, күлүш таратып, 3 таңамал чыгып, эртең менен уже солуп болбой калат элек да. Умраны деле бар неме болуп калат эле да. Азыр Аллага шүгүр биз 4:50-де 2 саатта жетебиз да. 2 саат 20 мүнөттө. Ар бир вагондо сиздерге кагазга берилгенде, вагон өзү 13 вагон бар. Жазылып турат азыр немелер билеттерин таратабыз. 4-вагон, 5-вагон. Сизге эми кайсысы келип калса, по-моему бизге постоянно 10-11ди берип атат да вагондучу. Ошол вагондо ар бириңиздер карасаңыздар, биле неме вагондо жазылып турат. 262-орун, 263-орун депчи. Чамадандарды азыр биздики көп да железде азыр. Майдандан жартысын көчүрүп кетип баратабыз да ачык эле мындайчы. Чоң чамадан. Байкасаңыздар, только биздин кыргыздардын чамаданы ошондой да. Биздики азыр 100 кишиники 300 кишинин ордун элейт да железин элечи. Ошо чамадандарды апаларга жардам берип коебуз, салышып, батпай калса кичекей чамадандар көбү баян туруп калды да. Мо сиздин отурган сийит местанын үстүндө дагы бар да, коюп кое турганчы. Кичекей чамадандарды ошоко батырыш керек. Себеби 2 вагонго сиздердин грузуңуздар батпайт. 1 вагонго бир 6-7-8 киши орунга берилген да. Чоңдорду салып туруп, беркилерди ошака толтурабыз да. Анан вагонго эми кимди мындай болуп калат да, бирөөнүн аялы менен бирөөнүн эркеги отуруп калышы мүмкүн. Билет мындай алынып калганда. Өстөрүңүз карап туруп эле, эми мастуратымдыкы 18 экен да 19 экөөбүз алмаша албайыкпы? Же апам менен мен келиним мындай отурабызын, өзлөрүңүздөр ичара келишип туруп эле билеттерди алмаштырып аласыздар да. Анан бул жактан бирде чыгып кетебиз. Бул жактан жолдо кетип баратканда асыр намазынын убагы болуп калат да. Асыр намазынын убагын эми каалагандар болсо поездда окуза болот калганда. Баргандан кийин эгер шамга чейин бир 20 мүнөт убакыт болуп калат да. Түшүп поездда кичине ыңгайсызыраак. Мындай эки поезддин ортосунда кошулган жер бар, бирок кичине неудобно, бирок окуза болот да. Кыбланы кантип карат дейсе, мындай экран турат поездда. Бул скорость кетип баратканын көргөзүп турат да. Бул 300 менен кетет немечи поезд. 300 менен ошонун жанында кыбласын оңго солго карап турат да. Ошол жерден өзүңүз карап туруп эле, ошол жерден деле окуп алсаңыз болот. Болбосо станцияга түшкөндөн кийин оң жакта аялдарга да ажаткана бар, аялдарга да намазкана бар. Жүктөрдү коюп туруп, ошо эркектердин деле намазканын артында торолуп турат кара менен. Аял кишилер ошака деле өтө окуй берсеңиздер болот да, каласа. Эгер шамдын убактыбызда жакындап калса, кичине чыкпай турабыз. Анткени Меккеге автобус менен барабыз да гостиницага. Шам убактыбызды өткөзүп алышы мүмкүн да. Эгер убакыт болуп калса, анда гостиницага барып окуйбуз. Эгер азыраак убакыт болсо, кичине 5 мүнөт күтүп турабыз. Азан айткандан кийин, шамды окуп бүткөндөн кийин сиздерди биздин ошо Меккедеги, бул жакта башка балдар кызмат кылбадыбы? Тиякта башка балдар кызмат кылат, алмашат да. Ал жакта дагы балдар сиздерди тосуп алат. Максат Тамылда өзү тосуп алат сиздерди. Автобуска отуруп туруп, биз эми гостиницага барабыз. Гостиницанын аты кайсы эле билесиздерби? Воко деген гостиница. Вью биякта. Воко деген гостиница. Бул гостиница мындай чоң зданияда Меккеде өзүнчө бөлүп турган. Мо саат тушма-тушунда көрүнүп турат. Бирок бул дүйнө жүзүнүн боюнча 20 брендированный гостиница болсо, ошонун ичине кирет да. Мен мындай кылып түшүндүрө алам, караңыз. Бул жакта мисалы гостиницада мындай. Могу 1-корпус, 2-корпус, 3-корпус, анан буякта корпус бар, буякта корпус бар. Булдан корпус көп будачы. Мондай корпус. Бул ортосу жол да. Эми биз, ушунун баары воко бүттүгүчү.
ушуну корпустар бөлүнүп турат, бардыгы бир эле. Бирок биз барганда азыркы кечеге кетти го жамаатчы. Алар 6-чы корпуска түштү да. Балким биз деле ушул жака түшүп калышы мүмкүн. Же болбосо эми насип болуп калса, эгер 5ке түшүп калсак, 5тин бүттүгү саатта карап турат да. Ошондой айнектер тиип калат эми. Дуа кылып койгула билем болуп калса. 5-чи корпустан гана немелер көрүнөт. Сааттар, айнектерденчи аны. Болуп калса эми насип болуп калса болуп калды, болуп калбаса проблема жок жак. Эми бул жактарда мынакей, бул жерде, могу жерде немелеринде жазылып турат. Могу 1, бул жакта 2, бул жакта 3, ар биринин корпусундачы. Эми биздин апалар, кебелер жаңы келген билбейбиз да барса. Могу биз 2-чи корпуска түшсөкчү, биздин апалар мыякта 8-чи корпуста жүрө берет да. Күлүчүңөр иштебей атат го, күлүчүңөр болбой атат го. Каяка кирип кет? Себеби апа адашып кеткен да, бардыгы окшош да булчу чоң ичи. Апа окшошго мыяка кирип кеткен да. Жоголуп кетсеңиз проблема эмес. Карап туруп, жок ай, биздики 7 эмес болчу. Биздики деген 2ге болчу. Чыксаңыз, бул жакта сизге 2-чи ступенька көрүнүп турат да. Сиз 2-чи ступенькага келесиз дагы, 2-чи ступенькага киресиз бул жака. Биз бул жака келгенден кийин мындай жактан болот, мынакей, мындай жол болот бул жакта. Анан бул жакта Ибрахим Халил деген жол бар мындай. Анан бунун биягында кеткенде, бу жерде саат турбайбы бу жерде? Мына саат мындай турат. Сааттын бер жагында 3-чү туалет да бар, билгендер билсе керек. Эми автобус бизди эмеден Матардан алып келет, алып келип туруп автобус мындай айланып келип туруп бул жерге чыштайт. Кайсы жерге жайгассак, сумкалардын бардыгын түшүрөбүз. Ошол жакта биздин представитель балдар бар. Бардыгыңыздар Wi-Fi-ларды коштуруп алыңыздар да. Себеби эмне дегенде, он 40-чы этаждарында, 38-чи этаждарында неме интернет тартпай калат экен. Неге экенин билбейм. Wi-Fi иштейт да. Сразу Wi-Fi'ды коштурасыз. Анан ошол жактан эле сиздерге могу жакта мисалы, но гостиница болсо биз ресепшнда. Могу жерге жүктөрдү алып келип бул жерге койдук. Эми бул жерде сиздер могу азыр ушундай кандай болсоңуз, ошондой эле кылып бөлүштүрөбүз да. Эми кимдер баягындай двойной эме кылган болсо, алардыкын өзүнчө бөлүп беребиз. А калгандары ушундай бөлүнсөңүздөр, ушундай эле бөлөбүз. Нормально эле ушундай? Мындай чашташып кетип, арасына чыгып кеткендер жок мындай, Нормально эле, бири-бирин жактырбай тигиндей, эки-экиден бөлмөй. Андай ошондой болсо, нормально болсо, анда кандай болсо, ошол эле фамилиялар менен сиздерге күлүштөрдү таратабыз. Күлүштөрдү тараткандан кийин, эми караңыз. Бул корпуста мисалы, могу жерде ресепшн болот атпайбы? Биз ушул жерде ызычы болуп атабыз. Күлүштөрдүн баарын алдык, тараттык, отурдук, Эми бул дагы бөлүнөт корпус 2ге. Булар эми чересчур ушундай блатной гостиница болуп кетсе билем, башын баарын айландырып. Эми бул жерде караңыз. Корпус мындай бөлүнөт. Ичи А корпус, мындай көрүнөбү? Көрүп атабыз. А корпус, Б корпус да. Бул өзү мына биз 7-чи корпуска түштүк деп коёк, мисалычы, 7-чи корпуска түштүк. Ушунун ичинде дагы А, Б болуп бөлүнөт да. Эми караңыз. Сизге мисалы могу жерде сизге А корпуста 1-чи этаждан 20-чы этаж келди сизгечи. А корпус бул 1ден 20га чейин. Эми 20дан 40га чейин, 20дан 40га чейин бул Б корпус да. Эми сизге апа күлүч берди да азыр. Сиз күлүч берсе, сиздин күлүчүңүз бияка иштебейт да. Ал сиз 1ден 20га чейин болсо, 17-ни алса какка барыш керек сизге? А корпуска. 1ден 20га чейин 15, 14, 16 болсо 20га чейин барасыз. Эми сиздики 38 болсо какка барыш керек сиз? Б корпуска барасыз да, мына. Ушуну чаташтырбаш керек да. Күлүчтү алгандан кийин эле мондай дуалды мындай эле карасаң, сизге 17 келди, апа менен төртөөңүздөр келдиңиздер, карап туруп эле ана мынакей. Берде уже неме Б корпуска меники ушундай экен. Өзүңүздөр эле киресиздер, жайгашып туруп, апалар сиздер комнатага жайгашкандан кийин сиздерди кайда балдар чакырат, алдына чөстөр да. Ал жакта эми шведский столго өттү апалар азыр. Шведский столго апалар бияктан мындай эле кирип атпайыкпы? Аларды мындай бияктан башкачараак ар бириңиздерге QR код берет. Мисалы бул ажыкемдики, мисалы Айбек ажыкемге жазылды, аты менен фамилиясынын QR коду бар. Жана жерге урганда QR код ачат да. Ал QR код жок, ачпайт. Сиз жоготуп алсаңыз, биз аны кайда заявление жазып, кайда алганча убакыт кетет да. Ошон үчүн QR кодду жана ресторанга кирерде эме кылып коебуз. Мондай эле телефондун алдына эле коюп коюңуз. Жоготпой тургандай эле кылчы. Ардына QR код кеткенче. 2 мал тамак ичесиз да. Аяктагы тамактын убактысы деле, аяктаныкы деле. 6 менен 10го чейин, 6дан 10го чейин, кечинде деле 6дан 10го чейин. Эми сиздер кичине чарчап баргандан кийин, кичине сумкаларыңызды барып жайгашкандан кийин бардыңыздарды биз эми бул жакта 4 неме шведский стол бар. Бизге кайсыңызын берет билбейм. Өзүбүздүн корпуста болуп калды, өзүбүздүн корпуста болуп калды, проблема жок. Бирок биздики напротивде да болуп калышы мүмкүн да.
2-де же 3-те болуп калса, бир күн балдар эшип барат, эртең менен завтра апаргандан болду. Сиз өзүңүз эле үйрөнүп аласыз да. Кирип ушул жактан тамак аш иче бересиз. Тамак аш ичип бүткөндөн кийин эркектер максат тамылдан менен куптан намазды окуйсуздар. Бул жакта намазкана жок болбодубу? Эми тиякта намазкана бар. Намазкана кайсынчы этажда? Намазкана 1-чи этажда. Бушул мындай болот, мынакей, могу жерде 2 мындай бар. 1-чи этаж. Бул жак эркектердики, бул жак аялдардыкы. 2 намазкана. Мояктагылар баары тешик 4-чү, 5-чи намазкана булар мындай кете берет да, кошулган. Бирок сиз өзүңүздүкүн жаттабыңыз керек. Эртең мына Мавлид устаздан сабак болот, Саид устаздан сабак болот чакырганда апалар мыякта күтүп отура берет да, ай жокко депчи. Ошон үчүн жакшылап көрүп алыңыз. Бул жакта сиздики намазканандагы мындай жазылып турат. 4-чү корпус, 1-чи этаж намазкана депчи. Аялдарда, эркектердагы намазканасы ушул жакта намазканада. Эми эркектер намазканда окугандан алдына чөбүз. Ал бириңиздерге наушник берилген. Анан могу жерде түшүнүп атабы, жөн эле уруп атам мындай чийип эле. Окшош эле болуп атабы? Ягында бар бекен тазасы. Мындай кылып коюн. Мынакей. Мындай. Мындай көрүнүп атабы барына? Да, артыра. Мындайбы? Ошо бурчка. Балдардан көрдү. Мектепте мугалимдер. Эми караңыздар мынакей. Ушул корпустар, бул корпус жанадан 9 деп этип канча бар экен? 9 бар экен, э? Мына 9тан караңыз. Мынакей. Мындай болуп 9тан ушундай корпус кете берет деңизчи мынакей. Эми биз мояк жагынан кирбейбиз. Бул жактан автобус постоянно айланып мындай 24 саат бою автобус айланып турат. Сиз чыксаңыз, Воконун автобусу бар. Бул бекер алып барат. 24 саат бою сизди ушул жакка ташып турат автобусчу. Чыксаңыз эле автобус турат, автобус чыксат. Биз баардыгыбыз чогулгандай максат тамылда баардыгыңыздарды жыйнайт. Аялдарды ортого коет, курчап, көрдүңүздөрбү? Бизде кылат го. Бизде эркектердин баардыгы мындай здоровойларды алдыга коюп, четке коюп, баардыгы апаларды ортого коебуз. Баардыгын курчайбыз да. Анан курчагандан кийин туура эмес болуп калды, курчагандан кийин анан кийин немеге чыгабыз. Меккеге кетебиз, автобуска 2 автобуска отурабыз. Автобус бизди алып кетет дондайдан. Бул жерде мынакей Ибрахим Халил деген көчө бар, бул көчө. Бул көчө, саатка бизди прямой алып барат. Бул жөө бара турган көчө да. Кийин бар, өзүңүздөрдүн аялдарыбыз менен бара тургандар, жаштар болсо, ушул жөө менен. Мындан кийинки көчө бар, бияктан айланып келет. Бул көчө менен автобус бизди сааттын алдына алып келет. Саат бар го, кайтып келе турбай, жана мындай ай болупчу. Ушул сааттын алдына алып келет, ушунун алды менен өтөбүз да биз. Ушунун алдынан чыксак эле, биз уже харамдан чыгабыз, мечиттин алдында. Ушул жактан барып туруп, анан кийин баардыгыбыз чачылбай, максат тамылдан мен мындай көп ажы башчылардын умра кылдырганын көрөбүз. Бирөөнүн да мындай мактагандай эмес го, көзүндө жокто мактай берек. Максат тамылда мындай умра кылдыргандай эме кыла элекпиз да. Мен өзүм кошулганда дагы максат тамылда шаштырбай баардыгын ирети менен анан кыргызча дуаларды айттырат да. Анан ушундай жүрөктөн чыккан дуаларды айттырат. Сиздер шашпай, Кудай буйруса максат тамылда анан максат тамылданды уксаңыздар, максат тамылда айткандай кылсаңыздар, бирөө да жоголбойт да. Мен ушул убакка чейин көрө элекмин мындай. 40 киши менен ажы башчынын кирип кеткенин көргөнбүз, чыкканда 15 киши менен чыкканын көргөнбүз да. Бул спокойно айтат дамла, момундай тизилгиле, аял кишилерди ортого алайык, чачыратпайык. Анан ар бириңиздерде наушник бар да. Ар бирини айтканда угулуп турат, солго баскыла, оңго баскыла депчи. Умра кылабыз. Умра кылып бүткөндөн кийин, умра кылып сыртка чыгабыз. 7 жол Кабаны айланабыз да. 7 жол Кабаны айлагандан кийин 2 рекет намаз окуп, анан Сафа Марва бар. Сафа Марвага буну мындай айландык го, баягы бир байке адашып кетип, буну да 7 жол айланып салыптыр да. Бул мындайдан баштап Сафадан Марва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аягы бияктан чыгып кетет. Ошо менен анан кийин бүттү. Бүткөндөн кийин апаларды, биздин тиякта представитель балдар бар, сразу комнатага алып кете берет. Вокого кете бересиздер сиздер. Устаз айтат, чачты кандай кылып, не кылыш керек. А эркектер болсо, сиздер максат тамылда менен сааттын алдында 5 реалдан лысый кыскартат чачты. Ошол жакка барып туруп, чөнтөгүңүздөргө 5 реалдан салып алыңыздар сразу. Барып туруп сиздерди чачы кыскартып туруп, алып келип туруп анан гостиницага жайгаштырат. Анан гостиницадан бүткөндөн кийин эртең биз устаздан чакырып калдык, апалар эгер возможность болуп калса уйкуну кичине курбанчылык кылып, саат 10-до Мавлида устаза келет. Анан эртеси күнү дагы устазаларды чакырып атабыз. Күндө сиздерге сабак болот. Эртеңки жаа барган жамаат менен кошулуп туруп, саат 10-до 6-чы корпуста. Балдар сиздерди ключ менен чыгарат эгер башка корпуста болуп калсаңыз. Бул жаны мындай бир эле үйдө жүрөбүз да, короче, бир эле райондочу мындай. Алыс деле эмес мындай. Эртең саат 10-да апаларга саат 10-до сиздерди Мавлида устаза сиздерди өзү тозо болуп сабак өтөт. Сабак алып өтүп бүткөндөн кийин
Мурункулар келген болсо проблема жок. Алар өздөрүнчө жүрүп, өз эле кыдырып келе беребиз десечи. Жаңы келгендер болсо, билбегендер болсо, сабак бүткөндөн кийин сиздердин баардыгыңыздарды алып алып туруп, кайда автобус менен, кайда харамга кетебиз. Барып, ошол жерде аялдар каяктан айланат, эркектер каяктан айланат, кандай болуп кирет, каяктан акча алмаштырат, каяктан тамак ичет, кандай ибадат кылат, кайсы жакта аялдарга орун азыраак болот, кайсы жакта мындай спокойнураак болот. Ошолордун баардыгын сиздерге бир күн кечке көргөзүп, анан 7 жол таваф кылып келесиздер да. Таваф дегенде билесиздер да, биз мына умра кылганда бул жакты тавафты кылып туруп анан Сафа Марваны айланып атпайбызбы? Тавафта мындай ихрам менен барбай эле, мындай гражданский кийимдер менен эле барабыз да. Ушундай эле кийимдер менен анан 7 жол таваф кылып баардыгын көргөзүп келет. Анан эртеңден аркы күндөн баштап өзүңүздөр сүйгөнүңүздөр менен жетелешип алып барып күндү түнү өзүңүздөр таваф кыла бересиздер да. Анан ушул жерден эскерип кете турган нерсе, тавафка биздикилер көп байкайбыз да, өзүнчө бир бут кийим алып коюш керек да. Сиздерде да китепте жазылып турбайбы? Бир тавафка 70 000 сооп берилет деп. 70 000 даража көтөрүлөт, 70 000 күнөө кечирилет, 70 адамдар шапаат кылат дейт да. Тавафтан өткөн ибадат жок. Даже Максат Тамыл айтат, көбүрөөк мындай таваф кылып бергиле дейт да. Биздикилер бар, умра кечкеле умра кылып берет да. Умраны мындай кылабыз, сиздерге 1-2 күн сиздер адаптация болуп көмүп калгандан кийин кайда компания сиздерге автобус айдап келебиз. Желающийлер, ким белин ооруп атат же бутун ооруп атат десе, проблема жок. Автобус келет, Айша мечит деген бар. Ошол жака алып барабыз дагы, ихрамды кийип туруп, кайда келип, Майдинадан барбадыкпы? Ошондой кылып туруп кимге, атаңызга же башка немеге кыласызбы? Ошого кайда экинчи жолу умра кыласыз. Анан 3-чү жол кетерде биз сиздерге атайын дагы бир сый тамак уюштурабыз. Кудай бурса компания. Буякта Истараха деген бар, территория бар да. То есть биз харамдын территориядан чыгып кетебиз. Ошол жака барып тамак аш ичип, Максат Тамылды ал жактан да 1-2 саат баян кылат, сабак болот. Сабак бүткөндөн кийин ихрамды эркектер ошол жерден кийип туруп, ниеттенип туруп кайда келебиз? Ошол менен 3-чү умраны кылабыз. Андан кийин дагы жок, мен через ден умра кылат элем, каждый ден умра кылат элем десеңиздер, могу гостиницадан чыксаңыздар, сизди таксилер күтүп турат. 4 киши болсо 5 реалданбы 20 реал чыгарса, же болбосо бир 10 реалданбы 40 реалга чыгарса, сиз ихрам кийип туруп, Айша мечитке барып туруп, 2 рекет намаз окуп, ниеттенип келип туруп, кийинкилерин анан өзүңүз деле кыла берсеңиз болот. Эми эркектер ихрам менен сиздерди постоянно эле Кабанын алдын немеге киргизе бербейт. Кабанын жаныначы. Сиздер Кабанын ичинде айлана турган болсоңуздар, анда ихрам кирип кийиш керек да. Биздин кыргыз шустрилер бар, комнатадан эле кийип чыгат да ихрамчы. Мен бетиңизде жазылуу эмес да, тиги деле билбейт да. Бирок Алла билип турду да, караңыз. Эми айтат да азыр, могу жакта Кабада элдер батпай атса, ал сиз бирөөнү билип калсаңыз, буттан сүйрөп чыкмаңыз да, биздин акыбызга кирип. Биз да ошонун бирөөнүн акыбызына кирип калбай. Эми чистый умра кыла турган болсок, анда кийин барайык. Болбосо эми жөн эле алдап барып, мен ошол жерден барып жума намаз окуйт элем деп, биздикилердин баары комнатадан кийинип алат да. Умра кылган эмес, мындай эле ошол жерде ичинде окуш керек депчи. Апалар, сиздерге проблема жок. Бул жакта мына эркектер күндө салам айтпадыбы, сиздерге доступ болгон жок. Эми обстановка алмашат да мындайчы. Сиздер 24 саат бою Кабанын ичинде жүрө берсеңиздер болот. Сиздерди полиция, наркы, берки эч ким тоспойт. Любой время кирип, замзам ичип, ошол жакта намаз окуп, Кабаны өп, кара ташты өп, ошол жерде айланып, ошол жерде каалагандай 24 саат бою сиздер ээрчип жүрө берсеңиздер, сиздерге эч ким унчукпайт. Эми таваф кылганда мен мына өзүмө да бул эскертүү катары унутуп калабыз дейсиз айтам. Таваф кылганда жаңы бут кийим алып алыш керек да апалар. Мисалы тавафка атайын бир бут кийим. Эми башка пак тебелебей ал биз анын башыбыз оорубайт да. Мен өзүмдүкү кандай Алланын үйүндөчү. Бизде мындай кылат, мен байказак, бул мен өзүмдө деле да өзгөртүш үчүн. Бул жерде туалет бар да. Бул дарат кыстып атат, даратты алды булчу. Но бут кийим менен кирди да туалеткечи бул. Ушу менен чыкты да, могу жер таваф да. Айланып келе турган. Ушул жерде бул таваф кылып кете берет да. Туалеттен зара менен чыкты да бутчу. Намаздын убагы болуп калганда, ушул жерде бардыгы токтойт намазгачы. Эми сиз жана бут менен төбөлөп келген жерге бирөө сажда кылат да. Эми как порядочность, этика катары өзүңүздүн тазалыгыңыз үчүн болсо желательно бир бут кийимди өзүңүздүн бут кийимиңизди эле сүртүп дайындап койсоңуз болот да, жууп тазалап, именно сумкаңызга салып, ошол мен өзүм тазалыгым үчүн, Алланын үйү, бул почти мындай эле болуп калат да, апа азыр. Центральный мечитке бутуңуз менен кирип баргандай эле болуп калат да булчу. Ал 2-нчи этаж, 3-нчи этаж ал намазканада, немеде, ибадат кыла турган жерде. Ошого биз өзүбүз жаңы бир бут кийим алып коюш керек, таза бут кийим. Басып келип туруп, мындай карасаң, индонезиялар, Малайзиядагылар жаман порядочный болот да. Жана жерде карасаңыз, аккуратно келип токтоп туруп, жана бут кийимин алып туруп, сумкасына салып туруп, анан атайын таваф кыла турган немесин бут кийимин алып чыгат да.
Эми таваф кылганда сиз чексиз эле кыла бересиз, билесиз да. 7 жолу айландыңыз мына Кабаны. Биринчи этаж мындай болот да, мына мыякта биринчи этаж, экинчи этаж, үчүнчү этаж. Сиз каалагандан айлана бересиз да. Өзүңүз чыгып туруп айлана бересиз. 7 жолу айландыңыз, 2 рекет намаз окудуңуз, бир таваф, Аны азыр устаз түшүндүрүп берет кыскасы. Биз сиздерге ушундай 3 умра коюп беребиз. Андан кийин зияраттар бар. Меккеде Арафатта ажылык кылгандар бар буякта, Ажыке бар, башка да ажылык кылгандар барбы? Арафат тоозу бар, Муздалифа дегендер бар. Ошо ажылыкта кыла турган жерлерди максат устаз сиздерди ошол жака зиярат кылып алып апарып келет. Анан бүгүн китепканага барбай калбадык. Биз неге азыр апаларды аяп койдук азыр неме да? Азыр дүйнө жүзүн боюнча эң пиковый датада келдиңиздер да сиздерчи. Азыр неге ушу декабрда кымбаттап кетет? Билеттин да баасы кымбат, жатакананын да кымбат, анан адамдар кымбат да. Бая күн китеп Куран басмакаганан жиберсек 4 саат туруп келишти да. Апалар болбой калды. Биз азыр сиздер ошол жака барбай калган ордуна эртең Кудай бурса, бул жакта Шейх Рашид деген бар, ошол жакта биз бирок компания ал жака апарганда 10 реалдан чогутат да. Биз Кудай сактасын, буга чейин мындай чогуткыла, алгыла деп айта элекпиз да. Өзүбүз автобус коюп беребиз сиздерге, өзүбүз автобус коюп беребиз. Ошол жака барып сиздерге жанагы чыгып атпайбы тиякта китепчи. Ошол эле Куран китепти берет, анан плюс сизге 2 кило, 1 кило курма берет сизгечи. Курмасы менен болуп атпайбы, плюс болуп атпайбы, туурабы? Андан кийин зияраттардын баарын, сабактардын баарын айтып турат. Апаларга Кудай бурса, устазаларга бай экенбиз. Күндө бул жакта Кыргызстанда устазалар көбү жүрөт. Бизде мындай кебилерде сабак өтөйүн десе 10 эле аял киши сабактар өткөзөт. Бизде берекелүү толтур апалар бар да, азыр баарын кошсок 100 чыгат. Азыр көбү жазып атат. Биз силердин немеңерге барып сабак өтүп берейик депчи. Карап биз колубуздан келишинче максимально апаларга сабак уюштурганга аракет кылабыз. Эркектерге максаттамыла өзү сабак өтөт, сиздерге күндө өзү сабак өтөт. Эми ортодон может калыс дамылан сурап келип дагы мындай разнообразный болуп, алар деле биздин компанияда да Макбул дамылла дегендер бар. Келип алар менен да сүйлөшүп, сабак кылып неме кылып турабыздар. Азыркы пока айтыла турган неме ушул. Калгандардын азыр ихрамды кандай кийиш керек, эмне кийиш керек, ошонун баарын айтып берет. Азыр баягы кече бирөө айтпайбы тиги. Ихрамды туура эмес неме болуп калыптыр, штраф болуп калыптыр, кой союш керек деп айтты. Молдоке сен эмне кой жей элексиңби дептир да тигичи. Койду тияка бере өзү алып коет деп ойлойт окшойт да, бул штраф да. Биз деле кандай чырайлуу кийим кийгенди жакшы көрөбүз, чырайлуу любой нерсени жакшы көрөбүз да. Аллах Таала да бизден чырайлуу ибадатты жакшы көрөт экен да. Мояктан чыкканча бүгүн жуунуп, тазаланып, аксакалдар ихрамды кийип көрүп төртөөсүздөр да комнатачы. Меники кандай жакшы эле оролду, тягын бягын азыр устаз көргөзүп берет. Тияка баргандайынан шыпырылып түшүп, алам баары көрүлүп бит болбоюк да. Ошого жакшылап разминка кылып алайык бир сыйрачы. Аны кечке кийбейбиз, бир 6 саат эле кийебиз да туугандар. 6 сааттан чечилет. Анан кээ сурайт, бирөө Алла разы болсун, апалар намаз окубаса да, ата жакшы келсе да мындай бая коркуп, бул имандан да мен умрам туура кабыл болсун деп балдар айткыла биягы туура эмеспи, мен ошого разы болом де, ойлом кетсин, барам депчи. Кандай болуп калат, мындай болуп калат. Поездда кетип баратканда уктасам кандай болот дейт да. Уктай бериңиз, проблема жок. Тамак аш ичип бересиз, уктай бересиз, даратыңыз бузулда эле проблема жок. Сиз болду, немеге киргенден кийин, ихрамга кийгенден кийин эле бир нече эле убакытта токтоп турат да болду. Бир аялыңыз адал эле азыр арам болуп калды. Атыр жанандай сандариндерди эле болсо жебей эле коюш керек, мындай кичине сактанып коюш керек болду. Калган сиздерге устаз дагы алып түшүндүрүп айтып берет кандай. Бая күнү бирөө ихрам менен кириш керек десе айтат, жадап кеттир ихрамдычы. Жарты жолдон чечип салып штраф болуп калды деп айтат, камерага деле түшкөн жокпуз мамлекет көргөндө. Ойлойт окшойт да, ихрам менен болсо, биякта мамлекет штраф салып коёбот депчи. Ошон үчүн да сиздердин өзүңүздөргө эле да. Туура эмес болуп калса, эми кичине өзүнүн штрафтары бар, өзүнүн мындай болуш керек дегенчи. Ошого ихрамдардын баардыгын бүгүн дайындап алыңыздар, сумкалардын баарын, анан гостиницада кээбилердин кымбат жилеттери бар экен, кымбат очкилери бар экен. Калып бул жакта умра кылыш керек болсо, бул умрада жүрүп, жамаат мен очким калып калды, кыжалат да болчу тиякта. Биякта серьезный ибадат болуп атса, бул биякта сумкасы. Ошон үчүн бүгүн баардыгын текшерип салып коюңуздар. Не калды, эмне калды, ихрамды кийип атканда, сөзүмдүн аягында айтат го. Кандай кийим кийсең кийер, Арманиби, Дольче Габбанабы, Гуччиби, Луи Виттонбу, бирөө акыркы кийимиңди унутпа дейт да. Бул кие турган кийимиң кепин дейт да. Кандай үйлөрдө жашаба, мейли пентхауста жашайсыңбы, каякта жашайсың, бирок акыркы жашай турган үйүңдү унутпа дейт. Мейли буйрусун 570 Lexus айдайсыңбы, XM айдайсыңбы, эмне алай, Bugatti айдайсың, бирок акыркы машинеңди унутпа, ал табыт дейт да. Ихрамды кийип атканда ушундай сезим болуш керек. Азыр мен ушу ихрамды кепин да мындай айтканда. Ушуну мен азыр кийип атам, бир күн келет, мага бирөөлөр кийгизишет. Азыр Аллага шүгүр өзүм гусул менен жуунуп атам. Жуунтканбыз да барыбыз эле турабы өтүп кеткен тоонаш.
Бир күн келет, мени бирөөлөр жуунтат депчи. Азыр Аллага шүгүр өзүм мечитке барып атам, намаз окуп атам. Бир күн келет, мени мечитке табатка салып алып барышат. Ушундай бир өлүмдү өстеш керек дейт да. Анан көбүрөөк истихбар кылып, көбүрөөк дуа кылып, кече бир хадисти Максат Тамбула жакшы айтты го. Жабирел периште келип айткан дейт. 3 жолу амин амин деген дейт да. Ошонун биринчисинде пайгамбарга ким пайгамбардын аты айтылганда салават айтылбаса, ал Алланын рахматынан үзүлсүн деди дейт да. Ошон үчүн бир жолу салават айтып коелукпу? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Кайталап коюңуздар. Мен да сооп келишип калайын, а. Экинчисинде айтты, кимдин ата энеси бар болуп туруп өзүнүн бейишин кура албаса, ал Алланын рахматынан үзүлсүн деди дейт. Бул өтө чатак нерсе. Азыр кетип атканда ата энебизге чалып коелук туугандар. Бир туугандарыбызга, эжелерибизге жүрөктү тазалап коелук. Кечеде сиздерге айтып берип едим могу Турцияга байлыса көрдүм. Ушул мен аябай таасирленди. Биз дагы капа болуп жүргөн адамдар бар да, канча сүйлөгөнүбүз менен инсансың, алсызсың да. Ошол врач өзү деле намаз окуйт экен. Анан айтты да, билим, биз сага азыр операция кылабыз, бирок сен сыртка чыгып сага жарым саат убакыт беребиз дейт. Телефонуң менен алып туруп, кого ты обидел дейт. Кимдерди мындай жүрөгүн ооруттуң эле? Ошолордун бардыгына чалып чык дейт да. Анан сен өстөп көрсөң, кимге кичилек кармап жүргөн болсоң, кимге нааразы болуп жүргөн болсоң, сен ошолорду Алла үчүн кечирип сал дейт да. Болбосо дары жардам бербейт дейт да. Азыр эртең Кабанын алдына барабыз. Сиз азыр мыякта ким сизди капа кылган, ким сизди тарынткан, сиз кечирип салыңыз да. Анан кимден каттуу сөз айтып койгонбуз, баарыбыз эле айтканбыз да. Бизди кипирчилик кой бербейт экен да, чалдырбайт да. Эмне мен канча жыл өтүп чалып туруп эле ислам деген ушул экен да. Бир жыл муну сенин атыңа гайбат айтып койдум, туура эмес айтып койдум эле. Алла үчүн болсо кечирип кой депчи. Анан жүрөк бошогондон кийин Кабага барып ыйлагандын көрөбүз. Анан дуалардын кабыл болгонун көрөбүз. Айтат го, Кабаны биринчи көргөндө дуа кабыл болот дейт го. Ошондо мындай эле айтып коюш керек экен да. Дуа кылгандын катарына кошуп кой мени. Я Алла, дуасы кабыл болгондордун катарына кошуп кой. А то арабча айтасызбы, тигинче айтасызбы билбей каласыз да. Не дегенде эле эң кыскасы устаз айтат, дуасы кабыл болгондордун катарына кошуп кой, ошол катарына кабыл болсо болду, нар жагы кабыл болуп кете берет да иншалла. Аллах таала өмүрүңүздөргө жашооңуздарга береке берсин, умураңыздар жеңил кылсын. Биз деле эртең сиздер менен кетет болуш керекпиз, Кудай буйрса. Балдар тозо болуп кызмат кылып, анан калгандарын, анан жана сабыр үңкүр деген бар. Азыр мен жаңы дагы бир неме сервис кошуп атабыз. Кимдер баягы Абу Бакыр менен Умар неме пайгамбар жашырган үңкүр бар го. Жылайчылар болсо, мындай эртең менен кроссовка кийип чыгабыз. Максат Тамбуланын баяндарын угуп туруп, бирок 2 саатта чыгабыз да. Чыгаш жылайчылар болсо кеттик, автобус коюп беребиз, кеттик. Апалар деле билбейм, барам давай мен жашмын дей тургандар мындай Хадиченинкиндей переживание күч бар десеңиздер, проблема жок. Андан Жабай Нур тобу бар, ал жакка да бир багымдаттан кийин устаздан жакшылап ошонун тарыхын үйрөнүп алып, историясын угуп алып, устаздар башкача айтып берет да. Угуп алып тур, анан кийин таң амал бир убакыт таап тур, анан кеттик анан. Анан кийин мына 2-3 умраны Хамза Дамулла менен чогуу кылабыз, Кудай буйрса. Максат Тамбула өзү неме болуп калса, эме болуп калат да. Дамулла основнойго чыгат, а 2-3-үчүсүн биз кылабыз да, Кудай буйрса. Анан Жиддага бара тургандар бар, бул жакта билесиздер, Жидда эми мындай Дубай болуп кеткен, көрө турган эчтеке жери жок да. Бирок бир жолу барып көрүп коём десе, биз опрос кылабыз группага. Эгер жартысы барбаса, анда бир эле автобус айдатып келиш керекпиз да. Кээде ушундай болуп калат, 2 автобус айдатып келсек 40 эле киши чыгып калат да. Бир автобуска жөн эле расход болгон. Опрос кылабыз, анан ким барып келем дей турган болсо, кетерде апарып көргөзүп келебиз, а. Калгандарын, Жидда деген бул жакта шаар бар да. А жерде зыярат кыла тургандар жок, а жерде напсиге жага турган нерселер бар да. Калганын азыр Хамза Дамулла айтып берет бүттүгүн. Эмне болот, а? Могу жерде